Баарыңыздарга салам достор, кутмандуу күнүңөр менен. Мен бүгүн силерге Турцияда келгенден бери, 1,5 жылдан бери окуган, колдонгон китептеримдин тизмегин бөлүшмөкчүмүн. Кимге кызык болот билбейм, бирок китептерим жөнүндө айтып берүү мен үчүн кызыктуу иштей сезилди. Ошон үчүн мен бул жакка келгенде окуган китептеримдин тизмектерин, эмнелер жөнүндө экенин бөлүшүп, ой пикиримди айтайын деп атам. Бул жакта мен Кыргызстандан келгенде алып келген китептерим дагы бар, бул жака келгенден кийин сатып алган китептерим дагы бар. Андан кийин көбүнчөсүн мен жайында Кыргызстанга барганда Кыргызстанга алып барып таштап келген китептерим дагы бар. Бул жакта жок, аны Кыргызстанга таштап келгем. Андан сырткары университетте окуган көп китептерибиз бар эле. Аларды мен тиги чемодан салган комнатага алып барып койгон үчүн азыр барып аларды алып келейин десем, чемодан салган бөлмө жабык экен эмнегедир. Андыктан бул жакта университетте сабакта окуган китептердин көпчүлүк бөлүгүн көрө албайбыз тилекке каршы. Бул кошумча окуган китептеримди силерге бөлүшмөкчүмүн. Бул Tales from the Cafe деген китеп, бул англисче китеп. Муну мен азыркы учурда окуп атам. Где-то ошо жарымына чейин окуп койдум. Бул сонун китеп экен негизи, аябай жагымдуу, өзүңдү кофейняда отурган, жылуу бир жерде отургандай сезесиң. Муну мен Кыргызстандан Айдай Максатбектин китеп дүкөнүнөн сатып алгам. Сапаты аябай сонун экен. Сапаты аябай сонун, мындай жазылгандары дагы, жазуулары дагы мындай чоң да, сонун жазылган. Анан ичиндеги окуялар дагы мага аябай жакты. Андан кийин бул Элиф Шафактын китеби, бул түрк жазуучусу, Ученик архитектора деген китеп. Бул ошол түркчө китеп, түркчөдөн орусчага которулган китеп. Мен муну Кыргызстанда Турцияга келе элегимде сатып алган болчумун. Бул эмне жөнүндө айтат? Бул ошол Султан Сулеймандын доорунда жашаган мимар Синан, ошол архитектор, ошол доордо жашаган чоң бир архитектор жана анын окуучусу же болбосо шакирти десек болот, ошо шакирти жөнүндө мындай окуяларды жазат да. Анан бул китептин ичинде ошол сарайдын ичиндеги окуялар дагы айтылат. Мунун шакирти Султан Сулеймандын кызы Михримахты жакшы көрүп калат. Бул ошондой кызыктуу бир роман. Индиядан пилдерди алып келишип, ошолор жерге ишке салышат, ошондой бир сонун жазылган Элиф Шафак деген жазуучунун романы бул. Бул китеп мага өзгөчө жагат. Түркчөсү Устам ve Ben деп айтылат, түркчөсү. Бул ошол китепти да окуганыңарды сунуштайм. Андан кийин бул китепти болсо, бул англисче китепти мен эмеден сатып алдым, бир эски китеп дүкөнүнөн сатып алдым мурунку жума. Бул китепти окуй элекмин, бирок мындай эски китептер өзүнчө бир атмосферасы бар го, чоң жазылган, мындай жыты дагы башкача, сонун китеп да, эски китептер. Анан мунун мага ичи жакты, бул китепти окуп бүткөндөн кийин, анан буюрса Инстаграмдан кандай, эмне жөнүндө, кандай экен сунуштайм. Бул Three Men in a Boat деген китеп, кайыктагы 3 киши, 3 эркек деген китеп кыргызчасы. Муну мен окуп бүттүм. Бул жерде ошол Британияда жашаган бир эркек кишинин бир окуясы баяндалат. Мындайча айтканда, булар жашоосунда бир ооруга чалдыгып, анан ошол оорудан кутулуш үчүн саякатка чыгып, приключениялары жөнүндө айтып берет да. Ити болот булардын, кайык менен саякатташат, эр жер көрүшөт, ар жер көрүп, сыртта укташат, мисалы, ошол окуялары жөнүндө айтып берет мында. Муну мага бирөө белек кылды. Кимсе Герчек дейил, Зейнеп Сей дегендин китеби экен, түркчө китеп. Муну белек катары алдым, бирок муну окуп баштай элекмин. Кандай китеп экенин билбейм. Бирок жыты жакты мага. Жакшы китептей көрүнөт. Андан кийин Маргулан Сейсенбайдын Миссия выполнима деген китеби. Бул китеп мага мындай, кандай десем, жашоомо заряд бергич деп айтам да. Анткени бул китепти окуганда мен көзүм ачыла түшөт. Каталарымды көрөм,
кайсы жерлерди кандай кылышым керек экенин үйрөнөм. Мындай айтканда справочнигим менин жашоомдогу. Бул китеп аябай сонун китеп. Муну сунуштайм. Кантип энергияны туура башкарыш керек, кантип пландоону түзүш керек. Муну жөн эле мындай банальный нерселерди айтып койбостон, чыныгы жашоодогу мисалдар менен реалистичный кылып көрсөтүп берет да. Мындай аябай сонун китеп. Муну бүтүп калдым, уже окуп бүттүм. Кантип эффективдүү болсо болот. Мисалы бул китептин ичинде эң маанилүүсү мага жаккан 2 нерсе бар, же 3 нерсе дейин. Бизге адамдарга, почти бардык эле адамдарга кандайдыр бир ченемдүү, ченелүү энергияны берет экен. Мисалы 100 дейли, 100 энергия берет экен бир күндө. Ал энергияны биз туура колдонбосок, башка мындай утулган болуп калат экенбиз да. Мисалы бизге 100 энергия берсе, анын 20сын ушактоого коротсок, 20сын же 30ун негатив ойлонгонго коротсок, дагы 20-30ун жөн эле бош сүйлөшүүлөр менен өткөрсөк, биздин энергиябыз калбай калат экен. Эмнеге калбай калат? Тил үйрөнүүгө, өзүбүздүн ишибизди жашоого, жеке өнүгүүгө, башка нерселерди кылууга энергиябыз калбай калат дейт. Ошон үчүн энергияны туура колдонуп, кечке телефон чукуп жата бербей, керексиз адамдар менен сүйлөшүп, бош убакыт өткөрө бербей, берилген энергияны туура колдонуш керек дейт да. Анан экинчи эрежеси, бул жашоонун негизги максаты адам үчүн байлык эмес, бактылуулук болуш керек деп айтат. Мындайча айтканда, бактылуулук бул адамдын эң главный миссиясы дегендей айтат. Анан бактылуу болуу үчүн ар ким ар кандай жолдор менен бактылуу болот. Ошону табыш керек дегендей маанайда айтат. Мындайча айтканда, акча бул бактылуулук эмес, байлык бул бактылуулук эмес, бирок ошого жетилген жардамчы. Бирок бактылуу болуш үчүн биз өзүбүздүн жолубузду табыш керек деп айтат. Андан кийин үчүнчүсүн силер өзүңөр китептен окугула. Унутуп калдым эмес, эффективдүүлүк боюнча айтат да. Мисалы, бир базарда иштеген адам келген товарды тез саратып, мындайча айтканда количествого иштеп, бирок 200 000 доход алды. Дагы бир ошол базарда иштеген адам келген товарды оптом мындай туура жолдорду колдонуп, туура жолдор менен оптом сатып, 400 000 пайда алды. Мындайча айтканда, экөөнүн айырмасын айтат. Бул жерде айта турган эң главный нерсе, көп иштеген эмес, көп количествода, көп саатта иштеген эмес, акыл менен иштеген адамдын жыйынтыгы жакшыраак болот дейт. Акыл менен иштегиле, иштеп атам деп саат өткөрүп, убакытты көп өткөрүп иштей бербестен, акыл менен иштеген ийгиликке жетет, жеңишке жетет деп айтат да. Бул болсо менин TOEFLга даярданган англисче китебим. Мен муну азыр окуп атам. Муну көнүгүүлөр бар ичинде иштеп, сөздөрдү жаттап, колдонуп атам. Бул аябай сонун китеп. Жөн эле тестке даярдабай, жакшы маалыматтарды берет да. Мен жакында Erasmus экзаменге кирем, Европага кетиш үчүн. Ошого даярданып атам. Бул дагы ошол англис тили грамматика китебим. Мунун ичинде мен YouTube каналымда англис тилин үйрөнүү боюнча китептер сунуштаганда ушул китеп жөнүндө да айтып бергем. Мунун ичинде толтура грамматикалык темалар, көнүгүүлөр менен бар. Мен муну Кыргызстанда 9 же 10 классымда алсам керек эле. Мунун китебин таппай Бишкектен электронный вариантын интернеттен сатып алып, анан ошону типографияга барып чыгартып алгам да. Электронный варианты жок болчу, ошо типографиядан өзүм бастырып алган китебим. Бул мага англис тилин үйрөнүүмө, Турцияга келип англис тил факультетин окушума чоң жардамчы, чоң бир жол көрсөткүчүм болду десем болот. Ошондой, бул китепте да англис тилин үйрөнсөңөр, грамматикасын үйрөнөм десеңер окусаңар болот. Ошо достор, бул биринчи бөлүгү бүттү. Биринчи бөлүк ушундай. Бул китептер негизи көпчүлүгү, мисалы бул китепти Кыргызстандан келаткан бир кызга саттырып алгам. Ошону ала келчи деп ошол жактан алдыргам. Бул китепти өзүм Бишкекте жүрүп алгам. Бул эки китепти тең. Муну да Бишкектен алгам. Негизи Бишкектен келатканда же кетип атканда көпчүлүк бөлүгү эле, чемодандын көпчүлүк бөлүгү эле китеп болуп толуп келет. Жана мен бул адаты менен сыймыктанам. Келгиле эми экинчи бөлүккө өтөлүк. Бул бөлүктөгү китептеримди
көбүн мында Кыргызстандан алгам. Мисалы "Мен жана акча" деген китеп Саидмурод Давлатовдун китеби. Акчаны туура башкарууга, акчаны туура бөлүштүрүүгө, туура табууга жардам берет да. Мунун ичинде эң үйрөнгөн, мындай маанилүү, эң башкы үйрөнгөн нерсем бул көп акча тапкан эмес, же болбосо акчасын туура колдонгон адам ийгиликке жетет, же болбосо финансылык эркиндикке жетет деген маанини айтат. Муну дагы окушуңарды сунуштайм. Муну ошол мисалы Дордойдун негиздөөчүсү Аскар Салымбеков дагы сунуштап, өзүнүн ой пикирин жазган. Мындайча айтканда, акчаны башкаруу, финансыны башкаруу үчүн аябай маанилүү китеп деп айтам. Мен муну 2-3 жолу окуп чыккам. Китеп окуганда мындай да, бир китепти окуйсуң, ичиндеги нерселерди түшүнөсүң, анан 1-2 ай деп ошондон окудум эле колдонуп жүрөсүң, анан 1-2 айдан кийин көбүнчөсүн унутуп каласың. Мындай ичиндеги маалыматтарды унутуп каласың да. Анан ошондо кайра окуганга туура келет, жаңылаганга, обновление кылганга туура келет. Ошого мен өзүмө жаккан китептерди, особенно мындай пайда бере турган, мотивация, шык бере турган, пайдалуу нерселерди үйрөтө турган китептерди мен кайталап окуганга аракет кылам. Мисалы муну 3 жолу окуп чыккам. Акчаны туура башкарыш үчүн. Анткени акча табасың, анан бир нерсе болуп эле жок болуп кетет. Ушундай да, аны туура башкарыш үчүн ушул китепти 3 жолу окугам. Акыркы жолу былтыр күзүндө окудум окшойт. "Мен жана акча" деген Саидмурод Давлатовдун китеби. Муну дагы барыңарга окуганды сунуштайм. Мен жакшы көргөн китептеримдин бири жана жакшы көргөн инсандарымдын бири Назир Айтбекова. Назир Айтбекованын "Жөн эле ойлор" китеби бул өзү аты аталып тургандай эле өзүнүн Инстаграмга жазган ойлорун, пикирлерин бул жака китеп кылып топтоп чыгарган. Андан кийин эмеси бар. Башында өзүнүн чоң энеси жөнүндө жазат. Чоң энеси менен кантип өскөнүн, балалыгын жазат, балалыгында оорусун жазат. Бул кыз кыйналып, мындай бир аз оор жашоодо чоңойгон. Ошо жашоосундагы ойлорун жазат. Мисалы, аял эркектин орду, аял кандай болуш керек, эркек кандай болуш керек мунун оюнча, адам кандай болуш керек. Мындайча айтканда, адамзат үчүн маанилүү бир нерселерди айтат да. Муну окугандан кийин көбүнчө эмнеге фокус кылып калабыз? Мен жакшы адаммынбы? Мен бирөөгө зыяным тийген жокпу? Мен өзүмө уга билип атамбы? Мен өзүмдү сыйлаймынбы? Башкаларды сыйлаймынбы? Деген мындай жакшы бир ойлорго алып келет. Мен муну окуганда жанагы адам медитацияга кирип, медитация кылып атканда ошо ойго кирип чөмүлүп чыга албай калат го. Сырткы дүйнөнүн көбүнчөсүн унутуп калат го. Мен ошондой абалда болгом. Мунун ойлорун окуп, тим эле өзүм сүңгүп кирип, жакшы бир жыйынтыктарын, жакшы бир пайдаларын берген. Бул айым боюнча, Назир Айтбекова боюнча негизи хайптын энеси, ар кандай пикирлер айтылат. Мундагы көп пикирлери элге жакпайт. Бирок менин оюмча Айтбекованын айткан нерселеринин көбүнө кошулам. Кошулбаган жактарым дагы бар. Өзгөчө диндеги кээ бир маселелерде өзүнүн пикирин билдиргенде мен медреседе окугам, дин боюнча аз көптүр түшүнүгүм бар жана мен анын пикирлеринин кээ бирлерине кошулбайм, бирок көпчүлүк пикирлерин колдойм. Чубак ажы да айткан муну жакшы нерселерди айтат деп. Негизи ала турган, үйрөнө турган нерселерибиз көп. Эми ар бир эле адамда плюс минустары менен болот, бирок ошентсе дагы мен көп пикирин кошулам. Бул болсо орус жазуучусунун Лев Толстойдун "Инсан не ile яшар? Адам эмне менен жашайт" деген китеби. Муну кандай десем, мен күткөндөй китеп болгон эмес, бирок ичинде дагы үйрөнө турган нерселерибиз көп. Мен муну аябай жакшы элестетип алыптырмын, бирок же мен түшүнө албадымбы, Лев Толстойду билбейм, бирок үйрөнө турган нерселерибиз көп бул жактан дагы. Бул менин дептерим кошулуп калыптыр. Бул англис тилди сөздүк дептерим. Муну мен 8-9 класста
колдонуп баштагам. Бишкекте англис тилин окуп атканда ушундан сөз жаттап ушуну колдончумун да. Кол жазмам ошол маалдарда аябай сулуу экен эле, кооз экен эле. Кол жазмам бара-бара бузулуп атат. Сүрөттөрү менен тартып, бул англис тил дептерим кошулуп калыптыр. Стефан Zweig'тин бул 2 китебин мен жаңы эле сатып алдым. Стефан Zweig'тин жазуучулугу мага жакты. Жакшы нерселерди жазат. Бирок бул 2 китебин мен жаңы эле сатып алдым, окуй элекмин. Муну буюрса окуганда эмелерим менен бөлүшөм, отзывтарым менен бөлүшөм. Жер алтындан ноталар дейт. Бул Достоевскийдин орус жазуучусунун китеби бул дагы. Муну мага сунушташкан, аябай жакшы китеп, аябай жакшы нерселер көп, ана мына деп сунушташкан. Мен муну жаңы эле сатып алдым, бирок окуй элекмин. Бул Стефан Zweig'тин китебин да окуй элекмин, жаңы эле сатып алгам. Бул Горкийдин Ана деген китеби, бул түркчө. Бул түркчө ошол Горкийдин балалык чагындагы окуялар боюнча көп айтылат да. Мен муну өтө берилип окуган эмесмин, бат-бат окуп, аягына келгенде бүтүрбөй койгом. Чөтө кызыксыз болуп кеткендей сезилген. Бирок муну мен кайталап окушум керек. Бул китепти мен каяктан алдым? Мен театрда выставка болуп атканда, мен театрдын атынан ошол жакта выставкада тургам. Анан жанымда ушундай бир волонтерлордун эмеси бар экен, түркчө топтуулугу. Волонтерлордун жыйындысы бар экен. Алар китеп алып, ошо китеп сатып, ушундай кылышат экен да. Сатпайт экен, эми китеп топтоп, элге китеп бекер таратышат экен. Бизде бир адамда бир китеп деген долбоор чыгып атпайбы? Ошол сыяктуу бир долбоор. Мен муну биринчи жолу көрүп атам. Карагыла, ошол маалда 2 лира, 3 лирадан болчу экен китептер. Азыр болсо 2 лира, 3 лира азыркы сом менен эсептегенде 9 сом, 10 сом да. Ошол маалда деген бул значит аябай көп убакыт мурун. Бул китеп эски китеп болгон үчүн жыты жагат мага, аябай жагат. Эски китептердин жыты сонун го. The Picture of Dorian Gray. Dorian Gray'дин портрети, сүрөтү деген китеп бул. Оскар Уайлдтын жазган китеби. Бул китеп ошол бир өзүнүн сулуулугуна ишенген, өзүнүн жаштыгына ишенген, өзүнүн мындай укмуш экенине ишенген бир адамдын трагедиясы жөнүндө да. Мындайча айтканда, бул жактан үйрөнсөң болот, жаштык сен менен өмүр бою калбайт. Сен өмүр бою жаш болуп калбайсың. Ушундай бир жакшы бир месседж берген китеп. Бул 2 китепти мен Истамбулдан мечиттен алгам. Султан Сулеймандын мечитинин ичинде бекер китеп таратып аткан экен. Ошондон алгам, бирок дагы деле окуй элекмин. Тайна любви, Найти счастье дейт. Бул 2 китеп ошо мечиттен берилген диний бир китеп окшойт. Алгам, бирок муну окуй элекмин. Бул китебимди, бул бөлүктүн көбүнчөсү окуй элек китептерим экен, Жол романы, Инстаграмда окугандарым билет, мен муну аябай көп бөлүшкөм. Бирок бул аягында кантип бүтүп калганын билбейсиң да. Кандай десем, аягы мындай баш аягы жок эле бүтүп калып, анан уландысы белес роман эссесинде деп айтылат. Көбүнчө ошол Түгөлбай Сыдыкбеков аябай маанилүү месседждерди жазат, өзүнүн жашоосунда көргөн кыйынчылыктарды, тарыхый окуяларды жазат, өзүнүн жазуучу болгонун, ооруп кыйналгандарын, бүт баарын жазат. Анан бирок аягына келгенде мындай жыйынтыгы жок да. Бүтүшү мага бир аз кызыктай сезилген. Бул жерде китептин башында, анан аягында 2 сонун сөз бар. Башында Түгөлбай Сыдыкбеков өзүн айтат. Мен кеминде 1000 жыл жашап койгондой сезем өзүмдү. Ошондой бир ынануу бар дейт. Өзүн мындай аябай көп жашагандай сезет экен. Бул демек жашоосунда көп нерсени көргөн, көп окуяны башынан өткөргөн деген сөз да. Аягында болсо жаштарга кайрылуусу бар да. Абийирдүү өсүп, ак ниет иштеп, жарык жүз менен күрдөлдүү өмүр сүргүлө, кымбаттуу жаштар дейт. Бул ошол жаштарга кайрылган эмеси, кайрылуусу. Байкасаңар, өзүм ар бир китебиме мындай печатимди коюп коем.
Бул печать Марлен Бөрүбаевдин китепканасынан деген печать. Муну мен Кыргызстанда Бишкекте жасаткам. Андан кийин бул китеп болсо ошол бир автордун согуш учурундагы ошол окуялары, согуш учурунда жашаган нерселери жөнүндө айтылат. Жалаң согуш жөнүндө, балалыгы жөнүндө ушундай бир кызыктай китеп. Сүрөттөрү менен бар, мисалы байкеси, тагам агалары согушка кеткен. Бул китепти дагы мен немеден сатып алгам, Измирден сатып алгам, эски бир китепканадан. Негизи эски китепканалардан китеп сатып алган сонунда арзан дагы болот. Анан ичи мындай сары болот, көздү чарчатпайт да. Мисалы мына ак китептер көздү бат эле чарчатып салат. Бул эски сары китептер мындай окусаң эмеси жок, зыяны жок көзгө. Эми зыяны азыраак, жок эмес, азыраак. Бул китепти мен жатаканабыздын директору жазган, Мүжахит Гүлер деген жазган китеп. Мындайча айтканда, жашоодогу балансты кантип сактасак болот? Динден, сүйүүдөн, үй бүлөдөн башка. Мен муну толук окуй элекмин, бир сыйра көз жүгүртүп, өзүнүн автордун эмеси менен алгам, бирок муну окуй элекмин. Андан кийин эң менин жакшы көргөн китептеримдин бири Кече Ясы күтүпханеси деген китеп. Кече Ясы күтүпханеси, The Midnight Library англисчеси. Кыргызчага которулу элек, билишимче, кыргызчага которсок, түн ортосундагы китепкана деген сөз да бул. Бул жерде бир Нора деген кыздын историясын айтып берет. Бирок ал историяны айтуунун максаты аябай башка, өтө эле башка. Биз жашоодо мисалы бир нерсе болбой калса өкүнөбүз го. Бул китеп болсо ошо болбой калган нерсе биз үчүн туура, биз үчүн ошол нерсе керек эле деп айтылат да. Мисалы бир Нора деген кыз мисалы аябай популярный ырчы болгусу келет, бирок боло албайт. Анан ошо китепканага кирип, бир нерсе болуп, сыйкыр болуп, анан ошо ырчы болгон жашоосун жашайт. Анан ал жакта наркоман ырчы болот, же болбосо ата-энеси өлүп калган ырчы болот. Мындайча айтканда, ар бир нерсенин өзүнүн бедели бар. Ар бир жашоонун биз каалагандай жашоонун плюс минустары бар. Анан болбой калган нерсе биз үчүн туура деген эме берет да, месседж, сабак берет. Бул жашоого аябай көп сабактарды алсак болот бул китептен. Мен бир жерге жаздым эле. Бул жака эме кылып коюп турмун, жазып коюп турмун китептен. Жашоодо кээ бир нерселер биз каалагандай болбойт жана ошол болбошу биз үчүн туура. Биз каалаганыбыз болбой калды деп кайгырбашыбыз керек деп айтат. Ошо муну мен эң тез окуп бүткөн китептеримдин бири. 3 күндө окусам керек эле, адашпасам. Аябай кызыктуу. Бул жактагы китептерим байраак жылып алайын мен. Бай мусулман. Муну мага досум берген. Бирок окуй элекмин. Бул Султан Абдулхамид Турциянын Осман империясынын акыркы падышаларынан, анан аябай күчтүү падышаларынан бири. Султан Абдулхамид деген падыша жөнүндө сериал дагы бар, Пайтахт деген. Бул ошол Султан Абдулхамиддин жашоосу, ошол империяны башкаруудагы кыйынчылыктары жазылат да, мындай ошол султандын жашоосу жөнүндө айтат. Муну көпчүлүк дүйнө лидерлери дүйнөнүн эң акылдуу адамы деп айтат экен. Түрктөрдүн көбү жаман көрөт, көбү жакшы көрөт. Мындайча айтканда, ар кандай пикирлер бар. Көп талкууланган адам. Анан эң узун ошол Осман империясын башкарган падышалардан бири. Андан кийин бул 3 томдук менин эң жакшы көргөн китептеримдин бири Агындылар. Мен муну Кыргызстандан сатып алгам, анан Кыргызстандан көтөрүп келгем. Ушул жака үчөөнү тең. Агындылар бул Шайлообек Дүйшеевдин балалык чагын көрсөтөт. Муну көбүңөр уксаңар керек. Шайлообек Дүйшеевдин балалык чагын чагылдырган чыгарма бул.
Башында чоң энеси менен чоңоёт да, бул дагы. Чоң энеси менен чоңоюп, ата энеси ажырашып кетип, ажырашып кетпейт, атасы согушка кетип өлүп калат, апасы башка күйөөгө тийип кетет. Чоң энесинин колунда чоңоёт. Анан ошо балалыгында көргөн күндөрүн аябай кызыктуу кылып айтып берет. Мындайча айтканда, берилип окуйсуң келип аткан баштапкы биринчи частын. Биринчи бөлүгү өзүнүн балалыгы жөнүндө. Анан чоң энеси өлгөндө аябай ыйлайт, неме кылат. Бул жактан анан могу Назира Айтбекованын китебинен мен өзүмдүн көп окуяларымды окшоштурам да. Ушул экөө Шайлообек Тишеев менен Назира Айтбекованын балалык чагына. Экөө тең чоң энеси менен чоңойгон. Экөө тең ата энесинен узагыраак, чоң энесине жакын чоңойгон жана экөө тең чоң энеси өлгөндө, кайтыш болгондо аябай оор убакыттарды өткөргөн жана ошо экөө тең чоң энеси каза болгондон кийин дүйнөгө башкача карап чоңоюп калган десек болот да. Ошондой чоң эне чоң атанын колунда өскөндөр башкача болобу билбейм. Мен да чоң энемдин колунда өсүп, чоң энем менен чоңойгом. Андан кийин экинчи, үчүнчү томдуктары бар. Бул эми чоңойгондогу чоңдордун жашоосу жөнүндө айтып берет. Бирок негедир биринчисиндей булар кызыктуу эмес да. Биринчиси аябай кызыктуу. Экинчи, үчүнчүлөрү бир аз чоңойгондон кийин жашоо кызыксыз болуп калабы же билбейм. Мындай башкачараак бул экинчи, үчүнчүсү. Бирок мага биринчиси эң көп жагат. Андан кийин бул китептерим университеттен калып калган анча мынча китептерим экен. Бул ошол театр оюндары бар. Бул жакта канча 12-13 театр оюну бар. Муну биз университеттен окуп, анализ жасайбыз жана ушунун негизинде экзамен тапшырабыз. Бул драма деген сабактан. Бул жакта мага эң жаккан оюн Our Town деген оюн. Биздин аймагыбыз, биздин калаабыз деген оюн, театрдык оюн. Бул жакта негизги бери эле айтыла турган нерсе, биз убакыттын маанисин, убакыттын пайдалуулугун ошол учурда биле албай калабыз дегенди айтат да. Мисалы, убакыт өтүп кеткенден кийин биз ошол учурду сагынабыз, бирок именно азыркы жашап аткан учурду, азыркы жашап аткан элестердин кадырын, баркын билбей өтүп кете беребиз деп. Айланабызда биз бактылуу жашап атабыз, бирок ошол бактылуулуктун баркын билбей атабыз. Өтүп кеткенден кийин анан ошол күндөр жакшы эле, ошол күндөр сонун болчу деп эстейбиз деген мааниде айтат. Адамдар ошол өзүнүн бактылуу жашап атканын байкашпайт деп. Булар болсо түркчө үйрөнгөн китептер. Мен муну түрк тили сабактарын тартып атам го YouTube'га. Ошол ушунча китептен анализинен чыгат да. Ушул китептерди окуйсуң, керектүү нерсесин аласың, керегин албайсың дегендей. Бул ошо түркчө үйрөнө турган Yeni İstanbul деген китептердин жыйынтыгы. Бардык уровеньдики бар. Мен муну Dickens деген досумдан алдым. Өзүмкү Кыргызстанда калды. Анан аягында эме кылайын, Мага эң жаккан 5 китепти айтайын ушулардын ичинен. Башка жакта да жактырган китептерим көп, Кыргызстанда көп, бирок ушул ичинен 5өөнү танда десе, биринчиге мен жок, бул эмес. Агындылардын биринчи частын коем. Биринчи орунга. Экинчи орунга Түн ортосундагы китепкана деген китепти коем. Бул эмес. Так, үчүнчүгө Маргулан Сейсенбайдын Миссия выполнима деген китебин коем. Төртүнчүгө жок. Төртүнчүгө могу Назира Айтбекованын китебин коеюн. Бул аябай жагат мага. Анан эң акыркыга так, кайсы китептерим бар экен дагы. Бул китеп мага көбүрөөк жагат. Tales from the Cafe, ошол кафедеги айтылган окуялар, роман. Ушул 5 китеп, ушулардын ичинен мага эң көп жагат. Ушул 5өөнү мен аябай жакшы көрөм. Окугандарым ичинен ушулар жагат көбүрөөк мага.
Кыргызстанга барганда дагы буюрса ал жактагы китептер менен таратып, ой пикиримди бөлүшкөнгө аракет кылам. Бул болсо менин комузум. Бул комузду мен жайында эме кылам, комуз үйрөнөм, комузчу болом. Кыргызстандын эмесин таанытуу иш-чараларына катышам деп кымбат 12 миңге, 15 миңге сатып алганбыз муну. Өрүк комуз, таза комуз деп алганбыз. Мага чекпейт, чектеги комнаталардагылар эме кылбасын, жалып кылбасын. Бирок муну көптөн бери черте элекмин, колдорум унутта элек бекен. Муну чертишим керек эле. Комуз үйрөнгөн, комуз черткен мага аябай жагат. Нота менен үйрөнгөнбүз. Көпкү үйрөнө элекмин. Азыр эмес, эми акыркы учурда мөлмөлүмдү үйрөнүп аткам. Ошол боюнча экзамен болуп, анан Кыргызстанга барыш керек болуп, антип-мынтип калып калды. Бирок муну мен дагы буюрса үйрөнөм, калтырбайм. Ошол достор, бул жактагы колдонгон китептеримдин көпчүлүгү ушулар. Анан дагы университеттен окуган китептерибиздин көбү жана ал ача албай калдым. Дагы 2-3 китебим бар. Ал китептер досторумда эки жакта. Бирок китептерим ушулар. Ошол достор, эме кылганыңарга, аягына чейин көргөнүңөргө рахмат. Аягына чейин көргөнүңөргө рахмат. Суроолоруңар болсо, ой пикириңер болсо, комментарийге жазып койсоңор болот. Чоң рахмат. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө жакшы тургула.